арпашабызды сапаттуу кылыш үчүн бизге эмне керек? Эң биринчиден бизге топурактын анализин алыш керек. Мына биз топурактын анализин алган мезгилде ошол 5 эң эле минималдуу анализ 5 көрсөткүчтү алабыз. Бул азот, фосфор, калий, pH дейбиз, же болбосо топурактын кычкылдуулугу, шордуулугун эсептейбиз, же нейтралдуулугу. Андан сырткары гумус деген зат бар. Мына ошол гумус деген зат бүгүнкү күндө эмне деген зат деген суроо берсеңиздер, мен мындай деп айтар элем. Сиздер мына топурактуу эң жандуу бөлүгү, же болбосо күрдүү бөлүгү бул 30 сантиметр жердин кыртышы өсүмдүккө керек болгон азык заттын баардыгы тең 4,5 миллиард жылдын ичинде араң 30 сантиметрге жана азык заттардын баардыгы толукталган. Мына ушул толукталып, ошол жана биздин гумус деген сиздердин топурактары, ушу боз топурак болот негизинен, бул сероземы деп коебуз. Ушул боз топурактын составында негизи азык заттары бир четинен жакшы, көрсөткүчтөрү жакшы, бирок биз ошол топуракты туура эмес иштетип атабыз. Анткени биз өтө көп селитраны бергенде бул гумус деген зат бул ажырап кетип атат. Гумус деген зат бул органикалык, ошол топурактын баардыгын клей сыяктуу бири-бирине жармаштырып, азык затты көп кылып, ошол жанагы өсүмдүктүн калдыгы, жалбырактардын калдыгы, сиздер калтырып аткан ар кандай кыртыштын саман болобу, мына ушулардын баардыгын тең микроорганизмдер, ошонун ичинде курттар, жаныбарлардын калдыктары, мына ушулардын баардыгы келип туруп, жанагы топурактын гумус деген затын пайда кылат. Мына гумус деген зат ал 100 жылда 1%ке көтөрүлөт. 100 жылда. Мына эгерде Союз убагында сиздердин топуракта 3,5% гумус болсо, бүгүнкү кезде сиздердин топурагыңыздарда 0,05% болуп калган. Эмне үчүн? 0,05%, андан сырткары фосфор, калий, жетишемдиктери такыр жок болуп калды. Көпчүлүкүңөр айтасыңар, мына биз беде отургузсак, беделерди отургузуп, ошолорду себоборот кылсак дагы азык зат көп болот деп. Бул эч кандай көп болбойт. Биринчиден, сиздер ошо бедени отургузган мезгилде бедеде дагы клубенковый бактерия деп коет, же болбосо азотту абадан ала турган бактериялар болот. Мына ошолорду топтой турган бактериялар да бүгүнкү күндө азайып кетти. Эмне үчүн азайып кетти? Сиздер жанагындай өтө көп селитраны берген мезгилде жанагы топурактын ичиндеги көптөгөн микроорганизмдер өлүп атат. Андан сырткары химиялык заттарды өтө эле көп колдонуп атасыздар, туурабы? Химиялык заттарды кайсыга колдонуп атасыз? Ото чөптү өлтүргөнгө, курттарды өлтүргөнгө, ширени өлтүргөнгө, мына жума сайын, жума сайын ошол химиялык заттарды чачабыз. Мына ошолордун баардыгы келип, биздин топурактагы микроорганизмдердин санын азайтып койду. Микроорганизмдердин саны азайып, азык-тулук топуракта азайгандан кийин, ошол топурактарда патогендүү микрофлора деп коет, же болбосо оору жугуза турган микроорганизмдер жанагы биз берип аткан уулуу заттарга туруштук берет дагы. Ал эми жанагы гумификация процессине катышкан, же болбосо топурактагы азык затты көбөйтүп бере турган микроорганизмдердин санын азайтып коет. Мына ошон үчүн сиздер селитра бергенден кийин эмне үчүн топурагыбыз таштай болуп катып калат деген сөз, ошол микроорганизмдердин саны жок болуп калганда. Бул гумус деген зат ошол топурактын негизин түзөт дагы. Мунун составында гумин кислотасы, фолиевая кислота жана гуматтын туздары болот. Мына негизги ушул гумустун составындагы гумин кислоталары бул топурактагы оор металлдарды, андан сырткары жанагы токсиндерди жогото турган бөлүгү. Мына ушул бөлүктү дагы биз гумусту дагы көтөрүшүбүз керек. 1% гумус көтөрүлүш үчүн 100 жыл керек десек, биздин топурагыбыз толугу менен жакшы болуп, өзү күрдүүлүгүнө келиш үчүн 10 000 жыл керек. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө мына дыйкандардын баардыгына айтып кетким келет. Келечек муунга биз топуракты өлүү топурак эмес, же болбосо өтө начар топурак эмес, жакшы топуракка калтырышыбыз керек да. Бул топурактардын баардыгынан биз алып аткан продукцияны экологиялык таза продукция алганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде топуракта фосфор жок болуп калса, ал азотту дагы жакшы сиңире албайт, фосфорду жакшы сиңире албайт. Мына 3-1 туган азот, фосфор, калий деген жерсемдикичтер эмнеге жооп берет? Биринчиден ушул азот аминокислоталарды пайда кылат, жана нитраттарды пайда кылат ошол өсүмдүктөрдө. Ал эми фосфор болсо, фосфор бул мөмө жемиштери боло турган, жанагы түшүм бере турган органдарына мына фосфор керек болот. Андан сырткары сиздерге калий
Калий болсо бул ушул азотту да фосфорду да өздөрүнө камтып алып өсүмдүктөрдөн как ташып баруучу болот да. Мына ушундай нерселердин баардыгы тең ушул калий жерсемдикичтери, азот жерсемдикичтери бул баардык макро элементтер өтө керек бүгүнкү күндө. Эгерде бир эле элемент жок болуп калса, анда түшүмдүүлүк азаят. Мына сиздер селитра берген 1 гектарга жанагындай өтө көп акчаны коротуп ошону түшүм ала албай жатканыңызга караганда, андан көрө ошого фосфор, калий жерсемдикичтерин толук кандуу берсеңиздер, ошол эле акчага сиз анда түшүмдү 2 эсе көп алган болот элеңиз. Андан сырткары ошол нитрат дагы болмок эмес. Мына ушул жаатында эң биринчи лаборатория керек да. Мына ошол лабораторияда бүгүнкү күндө ошо Байдыкан фирмасы, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол кеңселерде курулган кеңсенин ичинде лабораториялар да бар да. Мына бизде Кашкар кыштакта ошол кеңсеси курулган, ошол кеңсенин ичинде лаборатория, андан сырткары алдыда дагы ошол өсүмдүктөрдүн ооруларын аныктай турган ушундай дагы лаборатория курулмакчы, иштемекчи. Эң негизгиси, мына сиздер топурагыңыздардан анализ алып, анан ошого жараша канчалык деңгээлде фосфор бериш керек, канчалык деңгээлде калий бериш керек, мына ошолордун баардыгын тең сиздер билишиңиздер керек. Мына мен айткан жанагы эле селитра эмес, жана азоттук жерсемдикич эмес, бул фосфордук жерсемдикичтерге кайсылар кирет? Фосфордук жерсемдикичтерге суперфосфат, диамофос, аммофос, нитрофоска деген жерсемдикичтер керек. Мына андан сырткары бул калий жерсемдикичине болсо калий туздары кирет. Азыркы күндө ошол 3 минералдык жерсемдикичтердин дагы кошулмалары чыгып атат, нитрофоска деген бар. Андан сырткары ушул эле жалбырагынан кошуу иретинде, жалбырагынан кошо азык берүү үчүн листовая подкормка деп ушул ому деген, же болбосо органоминералдык жерсемдикичтер келген. Мына ошолордун баардыгын тең өзүнүн шарттары менен колдонуш керек. Көпчүлүк убакта сиздерге келип туруп мына айтып калышы мүмкүн. Мына жерсемдикичти сен жалбырагын эле чарсаң, аябай түшүмдү берет. Ал түшүм менен сиздер аябай көп продукцияны алсаңыздар болот. Бул нерсени эч качан бул провокацияга барбагыла. Эгерде топуракта азык зат жок боло турган болсо, ал жалбырагынан берип аткан жерсемдикичтер биринчи жылы сиздерге түшүм берет. Түшүм бергенде ошол топтолгон азык затты алып кетет. Мына кайтарымдуу нерсе бар, кайтарымдуу. Мына сиздер ошо өстүрүп аткан мезгилде топурактагы түшүм менен кошо топуракта азыкты чыгарып кетесиңер. Ошол азыкты чыгарып кеткенден кийин ал азыктын ордуна кайрадан эч нерсе бербегендиктен топуракта биринчи жылы жалбырагына чачканда түшүм берет, экинчи жылы болсо бир аз түшүм берет, үчүнчү жылы түшүм бербей калат. Анткени топуракка кайтарым сиздер фосфор, калий жерсемдикичтерин, азот жерсемдикичтерин бербегенден кийин ал жерде топурактан өсүмдүк ала турган азык заттын баары жок болот. Бул органоминералдык жерсемдикичтер дагы шарты менен топурактагы азык зат көп болгондо ошондо бериш керек. Андан сырткары сиздерде өзүңөр билесиңер, органикалык деген жерсемдикичтер бар. Бул органикалык жерсемдикичтерге эмне кирет? Бул өз-өзүнө эле малдын кыгы кирет. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө ошол кырктарды дагы мен сурап калам ошо дыйкандарга кандай бересиздер деп. Кырктарды мына чыгарып эле сразу талаага берип атышат да. Мына талаага бергенде 1 гектарга 40 тоннадан 100 тоннага чейин, 120 тоннага чейин берилип калат да 1 гектарга. Ошол топурактын көрдүүлүгүн, же болбосо азыктуулугун көтөрүш үчүн. Бирок бул нерсени дагы бүгүнкү күндө кыркты талаага мындай берген болбойт. Биринчиден кыркты ошол эле биогумус жасап туруп андан кийин бергениңиздер оң болот. Эмне үчүн? Анткени сиз 1 гектар жерге 40 тонна, 120 тонна жанагындай жерсемдикичтерди бергенден көрө 1 гектар жерге 5-6 тонна же 10 тоннага чейинки биогумус берип койсоңуз, сиз ошол 100 тоннанын ордуна ошол нерсени берсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө бул нерсени кандай кылып жасай аласыздар? 2 жолу бар. Биринчиси биогумусту компост кылып, жана Калифорниянын кызыл курту менен жасалат. Экинчи жолу болсо ошол эле микроорганизмдер. Ошол микроорганизмдер менен Байкал Е бир дегени бар. Мына ушул сыяктуу препараттар менен
Азыр болсо ушул атайын кырктарды чирите тургандагы био препараттар келди. Мына ушуларды чачып туруп эле 3 айдын ичинде ушул жакшынакай продукцияны алсаңыздар болот. Экөөнүн айырмасы эмне? Жанагындай биологиялык препараттарды колдонгондо топурактагы, кырктагы жанагы чирите турган, оору жугуза турган бактериялар жок болот. Демек Калифорния кызыл курту менен жасаган биогумуста албетте айрым ото чөптөрдүн уруктары калып калышы мүмкүн. Мына ошо сары чырмоктун эле уруктары калып калат. Андан сырткары ошол оорулар да калып калат да. Ошон үчүн бул биогумусту дагы бир сыйра жана биопрепараттар менен обработка кылып туруп берсеңиздер болот. Андан сырткары бүгүнкү күндө көптөгөн гумин удобрениялар, жер семтиштери келип атат. Мына ошолордун ичинде Флорес, Фитофлорес деген бар, Грохус деген бар. Андан сырткары Реал Органик деп чыгарып атат, Гумат деп чыгарып атат. Мына ошол гумин удобренияларындагы жер семтиштери дагы эгерде сиздер топуракка бере турган болсоңуздар, бул эффектүүлүгүн дагы беришет. Бирок эң негизгиси топуракка жана минералдык жер семтикиштердин ичинен фосфор, калий жер семтикиштерин сиздер берсеңиздер, гумин кислоталары менен берсеңиздер, ошондо бир чети азык заты дагы, сиңиримдүүлүгүн дагы ошол өстүрүп аткан продукциянын дагы сапатын оңдойсуздар. Мына химиялык заттарды колдонгондон кийин ушул гумин кислоталарын эгерде сиздер жалбыракка чача турган болуп калсаңыздар 3-4 күндөн кийин ошол химиялык заттарды толугу менен ажыратып коет. Эң негизгиси бүгүнкү күндө таза продукция өндүрүү үчүн агрономдор барбы бу залда? Кол көтөрсөңөр? 3 агроном бар экен, 4 агроном бар экен. Мына жалпы агрономдордун баардыгы тең ошо ар бир айыл өкмөтүндө болуш керек эле. Ар бир айыл өкмөтүндө сиздердин анализтериңиздерди карап туруп, ошого жараша сунуш бере турган. Мына кайсы курт кайсы убакта чыгып атат, кандай мезгилде ошолорду өлтүрүш керек, кандай деген препараттарды колдоnuш керек, ушуларды айтып бериш керек эле. Тилекке каршы мына ар бирибиз тең агроном болуп калдык, бирок ошол дыйканчылыкты үйрөнө албай жатабыз да. Ошон үчүн биздин продукциялардын баардыгы тең сапатсыз дагы, андан сырткары өтө түшүмү аз болуп атат. Мен айтайын деп атканым, жалпы дыйканчылыкта сиздер ушул жалаң эле селитра эмес, ошо селитранын дагы өзгөчө түрлөрүн топурактын курамына жараша селитранын дагы бир топ түрлөрү бар. Мына ошого жараша агрономдордун айтуусу менен ушул нерселерди кылсаңыздар. Быйыл биз ушул кичине ушул жанагы торфогумин жер семтикиштеринен дагы ошо талааларга, сиздердин шалууларга колдонгонбуз. Ошо шалуулардын дыйкандарыбыз ошо 8 тоннага чейин 1 гектардан алышты. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Эмне деп айтарым, ошо сиздер жалаң эле селитра өндөсүнөн жанагындай жакшы минералдык фосфор, калий жер семтикиштерин да кошо бериңиздер деп айтып кетмекчимин. Эми жерди кайсы убакта айдайбыз дегенде, ошол жер семтикиштерди кайсы убакта беребиз десек, эң негизгиси жер айдаардын алдында мына жерди негизи күз айдагыла. Баягы кыргызда сөз бар, жерди күз айдабасаң 100 айдай дейт. Эмне үчүн? Анткени ошол биз жазгы мезгилде ушу жерлерде айдап кайра коңторгон мезгилдерде көптөгөн азык заттын баары тең чыгып кетет. Андан жанагы мен айтпадымбы, топуракта көптөгөн микроорганизмдер бар деп. Мына эгерде сиздер күзүндө айдап койсоңуздар, ошолордун баардыгы тең микроорганизмдер жанданып, ошол топурактын кайра көрдүүлүгүн дагы кадимкидей аракетин жасап иштерин жүргүзө берет. Ошон үчүн жазында жер күзүндө айдалган жер мындай камок жок болуп калат да, мына. Ал эми жазында айдаганыңар болсо, камок болуп калып туруп, жанагы топуракта ийине келбей калат. Ошон үчүн негизи бул күзүндө айдаардын алдында ошо фосфор, калий жер семтикиштерин беришиңиз керек. Андан сырткары мына жүзүмдү көп айдайсыңар, багбанчылыкты көп болуп атасыздар. Негизи ушул багбанчылыкта дагы күзүндө фосфор, калий жер семтикиштерин күзүндө алмаларга, башка жемиштерге берип койсоңуздар, ушул сууга байымдуулугун күчөтөт да. Негизи ушул калий жер семтикиштери, фосфор жер семтикиштерин, жанагындай гумин жер семтикиштерин, кырктарды, биогумусту туура бере турган болсоңуздар, өсүмдүк өзүнүн иммунитетин көтөрүп дагы ооруларга дагы туруштук бере баштайт. Бул ооруларга туруштук бергенден кийин, жана микроорганизмдер көбөйгөндөн кийин көптөгөн ферменттер пайда болот топуракта. Жандуу топурак болгон соң, ал сизге аябай жакшы продукция берет. Анан өсүмдүк өзүн өзү коргоочу касиеттери да чыгат. Ушундай жакшы нерселердин баардыгын тең туура
агротехникалык эрежелерди колдонсоңуздар өтө жакшы болот. Мына бүгүнкү күндө биздин мына алдыда турган продукциялардын көбү бул жанагы алдыңкы фирмалардын жакшы продукциялары, мына жүгөрүнүкү, беделердики. Акыркы мезгилдерде биздин ушул беделерди базардан алып сеип атасыздар. Сеип атканда эмне болуп атат? Жалаң эле чырмоо өсүп атат, же жок кандай? Барып колуңарды көтөрүлөчү, ошо алып тургандан базардан алып сепке дейин чырмоо көбөйүп кеткендер. Барбы? Бар. Эмне үчүн мындай чырмоо көбөйүп кетип атат? Биринчиден ошол чырмоо карантин объектиси деп эсептелет да. Бул чырмооктордун баардыгы тең Союздун убагында ошол жолдун жээгинде өспөсүн деп ошол химиктер ошолордун баарын тең өлтүрчү эле, химиялык заттарды чачып. Бирок бүгүнкү күндө ушул иштердин баары токтоп калды. Экинчиден жанагы үрөн өндүрүп аткан, үрөн сатып аткан сиздерге арзан базардагы үрөндөрдү албаңыздар деп айтмакчымын. Эмне үчүн? Баардык үрөндөрдүн баардыгы тең ошол тазаланган мезгилде магниткадан өтөт. Эмне үчүн жанагы үрөндөр кара болот? Анткени ошол жерлерге майда металл стружкалары кошулгандагы жанагы биздин сары чырмооктун уруктары, ошол металлдары сары чырмооктун уруктарынын ичине кирет дагы, ошо магниткада айланган мезгилде магниттен түшүп калат. Анан сиздерге таза урук келет. Бүгүнкү күндө ошону бир-эки эле фирма жасайт. Бир-эки эле фирма. Анан ошон үчүн жанагы биздин базарда алып аткан көпчүлүк уруктарыбыздын баардыгы тең магниттен өтпөй эле жанагы кошо турган нерсени кошуп эле капкара кылып коюп атат да. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кетерим. Ошол үрөндөрдүн баардыгы тең бизде сапатсыз болуп аткан ошондуктан. Бүгүн болсо ошол Ж деген сортту угуп атасыздар. Барбы ушу Ж'ни отургузгандарыңыздар? Мына башка жактарда, мына Кара сууда, Чүйдө, Ноокатта ушул Ж деген сортторду бул беденин уругу, Ж деген. Ушул беденин уругу Италиянын уругу бүгүнкү күндө ушул өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтүп келип атат. Мына жазында былтыр ушу Чүйдө суу куруп кетти эле, биздин мурдагы Береке, Токмок деген сортторубуз үшүп кетти, ал эми Ж үшүгөн жок. Ошол бойдон бул суукка байымдуулугу жакшы экен. Ошон үчүн мунун составында бул Европадан келгенден кийин жанагы мен айтып аткан ото чөптөрдүн баардыгы жок мунун составында. Андан сырткары мунун сыртынан кошумча азык катары дрожжировать этилген. Мына ошол биринчи өнүп чыккан мезгилде бул беделер ошо өзүнүн азык заты бар, жакшы өнүп чыгат да. Ошон үчүн мен сиздерге ушул Ж деген урукту сунуштап кетет элем да. Эми ар кимдин өзүнүн чөнтөгүнө жараша баягы аракет кылат. Биз арзан нерсени алып, өзүбүздүн акчаны экиси жоготкондон көрө, андан көрө сапаттуу үрөн алып туруп, ошого кымбат болсо дагы бир жолу акчабызды коротуп, андан түшүм ала тургандай болушубуз керек да. Эми эң негизгиси мен сиздерге жана айтпадымбы? Бедени отургузуп аткан мезгилде дагы беденин топурагынын анализин алып туруп, андан кийин жерди айдап отургузула. Беде отургузуп коюп эле, ошол жердин баардыгы тең мындай күрдүү, күчтүү болуп кетет дегенден алыс болгула. Эгерде чоалгынар келсе, ошо фосфор, калий жер семирткичин топтоп берип туруп 2 жылдык запасын. Андан кийин анан беделерди айдагыла деп сунуштайт элем да. Кыскача менин айтайын дегеним ушул. Анан мына биздин ушулда фирмабыз бир чети ушул дыйкандарга жакшы талаптарын боюнча болгон нерселердин баарын ушу бай дыйкандан алсын деп бүгүнкү күндө чачыратып сугаруучу, тамчылатып сугаруучу ошол системаларды дагы азыркы мезгилде сүйлөшүп жүрүп атат. Ким ушул системаларды коебуз дей турган болсо, ошол бай дыйкан фирмасына кайрылсаңыздар болот. Мына азыр эң эле актуалдуу болуп атат. Мына суу деген маселе жылдан жылга эми жакшырбайт деген нерсе бар да, эми бул татаалдашат. Өзүңүздөр климат өзгөрүп атат, ушуну байкап атасыздар, туурабы? Ошон үчүн ушул нерселер дагы сугаруу маселесине келгенде дагы жанагындай өзүбүздүн продукциябызды жакшы өстүрүш үчүн кошумча каражат катары колдонсоңуздар болот. Мен кыскача айтайын дегеним ушу. Сурооңор болсо бериңиздер.
кайрак жерге иттиңер биле. Эми мындай нерсе бар да, мына жерди дагы айдоонун өзүнүн шарттары бар. Анан кайрак жерлерде айдоонун шарттары бар. Мына сиздер эспарцет эгип атсаңыздар, биринчиден ошо эспарцеттин үрөөнүн скорость жана өнүп чыгуусуна, энергиясына ошого анализин чыгарып алыш керек эле дагы, сизге сертификатын бериш керек эле. Биринчиден. Экинчиден мына топурак, ак топурак деп атасыздар. Ошо кайрак жерлерге дагы жер семирткич бериш керек. Кайрак жерлерге дагы. Анан мына көпчүлүк убакта биз союздун мезгилинде жердин кыртышын которбой жанагы плоскорезлер менен айдачу элек да, эмчи плоскорез менен. Ошо плоскорез менен айдаган мезгилде жердин нымдуулугу көп топтолот. 20-30%га көп топтолот берки жерди коңторуп айдаганга караганда. Анан ошон үчүн бул сиз айтып аткан нерсени кошумча азык катары жана мен айтып атпаймынбы, торфогумин жер семирткичтер бар, листовой подкормкалар бар. Эми нымды сакташ керек, андан кийин жанагындай бере турган нерселерди бериш керек жалбыраккачы. Анан ошондо биринчи жылы тамыр системасын жакшылап көтөрүп алсаңыздар, анан экинчи жылы болсо ал Кудайдын бергени болот. Жамгыр жаса чүн болот, жамгыр жакпаса жок болот дегендей. Бирок жанагындай агротехниканы эгерде сиз туура колдонсоңуздар, анда түшүм менен болосуздар да. Биздин адистер болсо ошо сизге келип туруп, сиз менен эми азыр бул биздики коммерческий организация болгондон кийин бул нерселердин баардыгы тең сиздин каражатыңыз сарпталат. Бирок ошол эле мезгилде сиз ошол канча каражат кетет, канча эмне болот, ошолордун баардыгы тең жанагындай ортомчусуз келип туруп курган үчүн сизге көп эле мындай пайдасы болот деген нерсени айтмакчымын да. Бүгүн беден уругу азыр 540 сом болуп атат. Азырет 550 сом тегере бишкекте. Бул жака 10 сом кымбатыраак болот, жок келеси бата. 500 жерде бардыгы механик. Бардыгы агроном билет. Ошо канча сантиметрден алып. Мен сизге рахмат. Азыр ошондо гана агроном бол. Агрономдор аппарат болсо. Ошо силер айткан урукты алып кекке 5 жыл болсо. эң жакшы айтып атасыз. Мына азыркы сиз айтып аткан нерсени өзүңүздөргө кайра тастап атасыздар да. Эң биринчи мына лабораториядан алып туруп ошол жерлерге канча азык зат бере турганын баардыгын тең бермейинче ошо 5 укосту ала албайбыз. Биринчиден 5 укосту ала албайбыз. Анан ошол 5 укосту дагы алыш үчүн ошо дыйкандар, ошол сиздер алып атканда мына биздин Бай дыйкан фирмасынын лабораториясы бар. Эгерде ошол жерге барып туруп ошол сиздер топуракты анализге тапшырсаңыздар, толугу менен биз ошого канча бериш керек экен азык заттын баарын айтып беребиз. Эми эң негизгиси биз кандай топурактын анализин алабыз деген мезгилде мен айтып берейин, топуракты конверт сыяктуу 5 точкадан алабыз, мына өзүңөрдүн же болбосо 3 точкадан алабыз. Ошол мына эгерде мына эме болуп турса, конвертти дегеним көбүңөр түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Мына могуреки талаа болсо, ушунун четинен эмес, ортолоп 4 точкадан, ортосунда 5 точкадан аласыздар да. Анан муну алганда дагы 30 сантиметр кыртышты 30 сантиметрден төмөндөн баштап жогору жагына чейин толук 30 сантиметр кыртышты алгыла. 2 килограмм примерно 1-2 килограммдан үлгү кылып, ошол 5 точканы бир эле образец кылып, бир жерге топтоп туруп эле ошонун баарын аралаштырып туруп, 1 килограмм, 2 килограмм алып барсаңыздар ошол жетиштүү болот. Бул сиздин талааңыздагы канча көрсөткүчүн ошол көрсөтөт. Беден уругу 35 килограмм. Аны боюнча азыр айтып берет. Эми ал боюнча азыр айтып берет кошумча. Анан сиздердин айтып аткан бул отургузган мезгилде дагы, баягы себеп аткан мезгилде дагы мен бир нерсени айтып коеюн. Союздун анда зернотройная деген сыйылка болчу. Зернотройная деген эме бул атайын өзүнүн чөптөрдү себе турган сыйылкалар бар эле да. Ошол
çöptөрдү себе турган сыйылтуулар бүгүнкү күндө 20 жылдан 30 жылдан ашып кетти. Ошолор айрым эле жерлерде калды да. Муну сепкен мезгилде артынан жеңил турмоо салып, баягы үрөндөрдүн баары жерге 1 сантиметрде тегерегинде жатыш керек. Жаткандан кийин үстүн жанагындай топурак менен кошо бир сыйра турмоо тартып, андан кийин катоктор менен прикатывание кылып коюш керек да. Эмне мындай кылышыбыз керек? Анткени жанагы үрөндөр топуракка жабыш керек. Биз көпчүлүк убакта баягы кыргызча эле баарын тең кол менен чачып туруп, андан кийин ошол жерден түшүм күтөбүз да. Бул нерсе болбойт негизи. Ошону топуракка көммөйүнчө жакшы түшүм ала албайсыздар. Анан көбү дагы чыкпай калды, мунун эмеси начар экен деп, анан кайра ушул өздөрүнүн агротехниканын туура эжери сактабаганын ошол фирмаларга жүктөйт да. Рахмат. Чынында маселе чоң. Сиз туура айтасыз. Союз кезинде көп нерселер бүгүнкү күндө көбүн жогото албадык. Сиз да аябай туура айтып атасыз. Баары агроном, баары бул жерде адистери болгондо биздин кажети жок эле, биз келбейт болчук. Анан эми ошого келип, суроолоруңузга жооп берип, ушул ЖЭО болобу, башка болобу, уруктар, жакшы уруктарды сунушташыбыз керек болот да. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн айыл чарбабыздын капитасын көрүп атабыз кандай экен. Анан эми айла жок, сырттан алып келип атпайбызбы, баары жокту. Кандай эми ушул жерде ушул байке агам айткандай баары ушул жерде чыгып турса, биз алып барып туруп ошону дыйкандарга берсек болот да. Баткенге алып барсак болот, Чүйгө алып барсак болот, районирование кылып турабы? Эми өзүдө жок болгондон сырттан алып келип, мына жер семирткичтер да быйыл кымбат болуп, кыскасы бар жок эле ошондой болот беле? Ошого аракет кылып, мынтип жаныңыздарга келип, ушу жакшы маалыматтарды берип, суроолоруңуздар болсо